Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Жаңы окуу жылыңыздар менен. Быйылкы окуу жылында биз силер менен былтыр башталган дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясынын региондорго мүнөздөмө бөлүмүн карап чыгабыз. Ал эми бүгүнкү биздин сабактын темасы чет өлкөлүк Европа. Чет өлкөлүк Европанын экономикалык географиялык абалы. Алгач сабагыбыздын башында бир нече эрежелерди, бир нече шарттары менен тааныштырып кетели. Демек, алгач биринчиси, албетте ар бир сабакка сөзсүз түрдө даярдык менен окуу китебиңер, окуу дептериңер жана сөзсүз түрдө ушул 10 класска тиешелүү болгон, дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясына тиешелүү болгон карта менен даяр сабакты баштасаңар, себеп дегенде сабакта каралып чыккан өлкөлөрдү, географиялык объектилерди картадан таап билимиңерди бекемдешиңер керек. Анда эмесе. Демек, Европа деген түшүнүктү бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул Евразия материгинин континенти болуп эсептелет. Бардыгыбыз билгендей, анын чек арасы негизинен Урал кыркатоолору, Каспий деңизи, Урал дарыясы аркылуу өтчү. Бирок суроо жаралышы мүмкүн, эмне себептен биздин темабыз жөн гана Европа эмес, чет өлкөлүк Европа деп. Эгер эсиңерде болсо, өткөн окуу жылында биз силер менен КМШ уюмунун өлкөлөрү деп карап чыкканда, биз силер менен айтканбыз. Бүгүнкү күндө КМШ уюмунун кээ бир өлкөлөрү географиялык жактан жайгашышы боюнча Европада болгондуктан, мисал келтирсек, Россия Федерациясынын бир бөлүгү, Белоруссия толугу менен, Украина, кээ бир Кавказ өлкөлөрү чек арада жайгашкан десек болот. Булар КМШ уюмунда болгондуктан, биз чет өлкөлүк Европа деп ушул КМШ уюмунан тышкары жайгашкан Европадагы өлкөлөрдү чет өлкөлүк Европа дейбиз. Демек, жалпы Европанын аянты 10 миллион километр квадратты түзгөн болсо, ал эми биз силер менен айтып жаткан КМШ уюмунун өлкөлөрүн бул тизмеден чыгарган учурдагы чет өлкөлүк Европанын бүгүнкү күндөгү аянты 5,4 миллион чарчы километр. Демек, дагы бир эсиңерге сала кетчү нерсе, бүгүнкү биздин сабагыбызда ар түрдүү кызыктуу суроолор берилет. Ушул тапшырмаларды үй тапшырма катары аткарып келишиңер керек. Демек, биринчи тапшырма. Чет өлкөлүк Европанын чек арасы кайсыл КМШ өлкөлөрү менен чектешет? Мисалы, түндүктөн карай турган болсок, Финляндия өлкөсү өзүңөр көрүп тургандай Орусия менен чектешет экен. Ушул сыяктуу тизмектеп беришиңер керек. Уланталы. Жалпы мүнөздөмө. Демек, бүгүнкү күндө чет өлкөлүк Европадагы өлкөлөрдүн жалпы саны 40-ты түзөт экен. Алардын бүгүнкү күндөгү негизги экономикалык географиялык абалындагы жайгашышындагы негизги айырмачылыктарга кайрыла турган болсок, өлкөлөрдүн көпчүлүгү булар деңизге жакын жайгашкандагы жана ошондой эле бири-бирине жакын жайгашкан. Артка кайрылып келели. Өзүңүздөр көрүп тургандай, чет өлкөлүк Европа негизинен түндүгүнөн дагы, түштүгүнөн дагы, батышынан дагы дээрлик океан жана деңиздер менен курчалган. Ошондуктан өлкөлөрдүн көпчүлүгү деңиз менен чектешкен. Бирок ошого карабастан, бул кийинки тапшырмабыз, чет өлкөлүк Европада бир нече толугу менен кургактыкта же болбосо континенталдык деп биз атаганбыз бул мындай өлкөлөр жайгашкан. Алар кайсылар? Саясий картасы. Демек, бүгүнкү күндө чет өлкөлүк Европанын саясий картасы ар түрдүүчө өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Албетте, бул карта туруктуу боюнча калган эмес. Булар өзгөрүүлөргө дуушар болгон жана келечекте өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн.
Бирок ушул картага 20-кылымда негизги таасирин тийгизген 3 тарыхый окуя бул албетте биринчиси экинчи дүйнөлүк согуш жана согуштун жыйынтыгы болгон, Балтия өлкөлөрүнүн эгемендүүлүгү жана Югославия жана Чехословакия өлкөлөрүнүн ыдырашы. Кийинки тапшырма. Югославия жана Чехословакия өлкөлөрүнүн ыдырашынан пайда болгон өлкөлөр кайсылар? Бүгүнкү күндөгү Европанын өлкөлөрү. Албетте 40 өлкө саны боюнча көп. Ошондуктан Европанын өлкөлөрүн жалпы региондорго бөлүп карашат. Ар түрдүү географиялык маалымат булактарында бул өлкөлөрдү ар түрдүүчө бөлүшөт. Мисалы биз силер менен көрүп тургандай бул картада Түндүк Европа, Чыгыш Европа, Батыш Европа жана Түштүк Европа деп. Бирок мындан дагы башкача түрлөрү бар, бирок биз силер менен ушул региондоштуруунун карап чыгалы. Демек, ушул региондоштурууга кайрыла турган болсок, Европанын региондору боюнча тизме төмөнкүчө. Демек, биз силер менен көрүп тургандай эң аз сандагы өлкөлөр булар Чыгыш Европада экен, ал эми эң көп сандагы бул Түштүк Европада экен. Ошол эле мезгилде экономикалык кубаттуулугу боюнча жана Европадагы негизги локомотив болуп эсептелген өлкөлөр биз силер менен көрүп тургандай Батыш Европада орун алган экен. Мейли ал Германия болсун, мейли ал Улуу Британия болсун, же болбосо мейли ал Франция болсун. Мамлекеттик түзүлүш. Мамлекеттик түзүлүшкө тиешелүү болгон эсиңерде болсо, өткөн окуу жылында карап чыкканбыз. Бул эки түшүнүк болгон. Биринчиси бул башкаруу формасы, экинчиси бул административдик аймактык түзүлүш формасы. Эгерде башкаруу формасына кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндөгү Европа монархия өлкөлөргө бай регион десек болот. Эң көп сандагы монархиялар так ушул региондо жайгашкан. Алардын саны 12, алардын ичинен басымдуулук кылганы бул албетте конституциялык монархиялар. Ал эми административдик аймактык түзүлүшү боюнча бүгүнкү күндө Европада албетте негизинен унитардык мамлекеттер үстөмдүк кылат, бирок андан тышкары 5 федерация бар. Алар төмөнкүлөр. Швейцария өлкөсү конфедерация болуп эсептелет. Эми ушул мамлекеттик түзүлүшкө тиешелүү болгон бир кызыктуу маалымат бар. Мен ошону силерге үй тапшырма катары бергим келип жатат. Саны боюнча, монархиялардын саны боюнча биринчи орунда турганына карабастан, дүйнөдөгү эң алгачкы республика башкаруу формасы боюнча эсептелген республика өлкөсү так ушул Европада пайда болгон. Ал кайсыл өлкө жана кайсыл жылы ал республика башкаруу формасына ээ болгон деген суроо. Ошондой эле бүгүнкү күндө Европа, чет өлкөлүк Европа регионунда бүгүнкү күндө ар түрдүү албетте экономикалык жана саясий, аскерий уюмдар, биримдиктер пайда болгон. Албетте алардын эң негизгиси бул Европа биримдиги болуп эсептелет. Европа биримдиги 1952 жылы түзүлүп, бүгүнкү күндө жетишкендиктер болуп ушул эсептелет. Дээрлик 28 өлкө бул өлкөгө мүчө болуп эсептелет. Бул өлкөлөрдүн бардыгы Европада жайгашкан. Өлкөнүн уюмдун баш кеңсеси Бельгиянын Брюссель шаарында жайгашкан. Жана ошондой эле акча бирдиги бар. Акча бирдиги бүгүнкү күндө ошол уюмга мүчө болуп кирген 28 өлкөнүн 19 өлкөсүндө расмий акча бирдиги болуп эсептелет. Кийинки дагы маанилүү уюм бул Түндүк Атлантика согуштук блогу, расмий аталышы НАТО, түзүлгөн жылы 1949 жылы. Өзүңөр бул өлкөнүн эмблемасынан көрүп тургандай, бул уюмга
жалгыз гана Европа биримдигинин өлкөлөрү эмес, жана башка Европадан тышкары жайгашкан өлкөлөр дагы кирет. Ага мисал болуп албетте АКШ, мисалы Түркия, Канаданы толук эгерде ушул уюмдун мүчөлөрүнүн картасын карай турган болсок, ушундай өлкөлөр бул уюмга мүчө болуп кирет. Бул уюмдун негизги түзүлүш максатын баардыгыбыз билебиз. Силер буга чейин биз силер менен карап чыкканбыз өткөн окуу жылында. Бул уюмдун албетте негизги максаты бул аскерий жардам уюм мүчөлөрүнө. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо мезгилде келип жетти. Демек бүгүнкү биздин сабагыбызда чет өлкөлүк Европанын боюнча алгачкы географиялык абалы боюнча маалыматтарды ала алдык. Бул чет өлкөлүк Европадагы региондогу өлкөлөрдүн ар түрдүүлүгү, бул региондогу негизги уюмдар, бирикмелер жана ошондой эле ушул региондун бөлүнүшү, региондорго ичинен субрегиондорго десек болот. Ошолорду карап чыктык. Анда эмесе үй тапшырмасы. Демек бүгүнкү сабак боюнча үй тапшырма төмөнкү. Бул берилген 117-119 беттерди окуу. Жана ошондой эле Кыргызстанга тиешеси болгон жардам жагынан жана салымы жагынан ОБСЕ уюму бар. Ошол уюмга мүчө болгон өлкөлөр жөнүндө, уюмдун түзүлүш максаты, уюмдун баш кеңсеси жайгашкан жери жана ошондой эле сөзсүз түрдө Кыргызстанга кандай тиешеси бар ошону дагы чагылдырган кыскача таблица. Ал эми карта, контурдук карта боюнча тапшырмалар бул Европадагы 12 монархия, 5 федерация, 1 конфедерация мамлекеттерди жана ири миллионер шаарларды түшүрүү болуп эсептелет. Саламатта калыңыздар.